Bismillahirrahmanirrahim. Yaşooda har birimizдің dostlarımız, yoldaşlarımız var. Kebirki dostlarımız var, oynaganda dost болады. Kebirki dostlarımız var, tamaq ішкенде dost болады. Kebirki dostlarımız var, оқығанда dost болады. Ушундай. Достордун түрлөрү көп. Бирок алардын эң эле пайдалуусу кимдер алар? Кандай достор? Кыямат күнүндө har bir adam özü менен өзү алек болуп, жада калса ата энесиз дагы өзүнүн баласына карабай турган кезде. Энеси өзүнүн баласына карабайт. Атасы өзүнүн баласына карабайт. Бир тууганы бир тууганына карабайт. Ошондой абал оор болуп турганда карай турган, жардам бере турган, эстей турган бир достор бар. Алар кимдер? Алла Таала үчүн бири-биrini жакшы көргөн достор. Кандай болот? Үч түрдүү болот дейт. Сага жүрөгүнү жана чөнтөгүнү ачып берген дос. Мындай досту колунан кармап эч качан кое бербегин. Сен үчүн бардык нерсеге даяр. Бул дүйнөдө сен үчүн бардык нерсеге даяр болуп, Алла үчүн сени жакшы көргөн дос, кыямат күнүндө дагы элдин бардыгы, тууган уругу, ата энеси, сен жада калса өзүңүн балаң дагы бардыгы таштап кеткен убакта, Алла үчүн жакшы көргөн досуң, менин досум бар эле, ушул бейишке кириш керек эле, тозокто калбады экен, эмне болду экен деп сага күйүп, сени издей турган ушундай дос. Экинчиси сага жүрөгүн ачкан, бирок чөнтөгүнү ачпаган дос. Андай достон пайда алгын, бирге болгон аны менен дагы. Ал эми үчүнчүсү сага жүрөгүнү дагы, чөнтөгүнү дагы ачпаган адам. Сага жүрөгү менен дагы эч нерсе пайда бербейт, бул дүйнөдө дагы эч нерсе пайдасын бербейт. Сен үчүн күйө албайт андай дос. Бирок жалпы көрүнүштө дос болуп жүрө бериши мүмкүн. Жалпы көрүнүштө дос менен достой болуп мамиле кылышы мүмкүн. Бирок иш жүзүндө сен үчүн жүрөгүн ачпайт ал адам, сен үчүн чөнтөгүн дагы ачпайт. Алла Таалам барыбызды өзү үчүн бири-бирин жакшы көргөн достордон кылган болсун. Кыямат күндө адам алсыз болуп, шундай жардамга муктаж болуп турганда, күйө турган, чындыгында эстей турган достордон кылган болсун. Жана өзүнүн пайдасы гана үчүн жүргөн достордон кылбаган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.